Қазақстанда интеграцияланган газ химиялык комплекс курулат. Анда америкалык технологиянын негизинде полиэтилендин 22ге жакын маркасын чыгаруу мерчимделүүдө. Анын 40% премиум класста болот. Өнүмдөрдү өнөр жайда да күнүмдүк турмушта да колдонсо болот. Дүйнөдө суроо талапка ээ өнүмдү КМШ, Кытай, Түркия жана Европа өлкөлөрүнүн рыноктарына экспорттоо көздөлүүдө. Премьер-министр Олжас Бектенов дүйнөдөгү эң ири Синопек жана Сибур мунай химиялык компанияларынын жетекчилери менен комплекстин курулушун талкуулады. Ошентип, завод 2029 жылга чейин атайын экономикалык аймакта курулат. Долбоорду ишке ашыруу үчүн теңиз кенинде газ бөлүүчү комплексти жана магистралдык түтүктү куруу пландаштырылууда. Полиэтилен долбоору кайра иштетүү өнөр жайын өнүктүрүүгө түрткү берет. Анын өлкөнүн идөөсүнө кошкон салымы 1%-дан ашык деп бааланат. Приоритетом для Казахстана является создание в стране производства высокого передела. Время, когда мы занимались. Казакстан экономикасында жогорку деңгээлдеги кайра иштетүү өнөр жайын түзүү артыкчылыктуу багыт болуп саналат. Биз чийки зат соодасын жолго коюшубуз керек. Аны колго алуу милдеттүү. Биз кошумча наркы жогорку технологиялык өндүрүштөргө кызыгуучулук таанытып жатабыз. Ошондуктан биз мындай долбоорлорду колдон келишинче колдойбуз. Алардын бирин айтып өтсөм, бул полиэтилен долбоору. Бүгүн мен сиздердин көңүлүңүздөрдү бул долбоордун жергиликтүү мазмунуна бургум келет. Мамлекет бардык зарыл болгон колдоону көрсөтүүгө даяр. Биздин өнөктөштөр долбоордо казакстандык мазмунга кылдат көңүл бурат деген ойдобуз. Отношение к казахстанскому содержанию в проекте.